Жаштайынан тыкандыкка, тактыкка үйрөнгөн каарманыбыз Зарина Камбарова 30 жашта. Өзү сүйгөн ички иштер тармагына окууга өткөн. Окуусун ийгиликтүү аяктаган соң, Ош облустук ички иштер башкармалыгынын өзүнчө взводунда жол тескөөчү болуп эмгектенип келе жатканына 6 жылдын жүзү болду. Каарманыбыз менен кошо эмгектенген кесиптештери аз убакыттын ичинде өзүнүн ордун таап, өз ишинин чеберине айлана алгандыгын тастыкташат. Онун аялдык сапаты жакшы, көрсөткүчтөрү жакшы. Мына бул аял багыттарга чыкканда ошол турган багыттарында жол транспорт кырсыктары болбойт да, сезилбейт да. Ошол профилактика, үгүт насаат иштерине жакшы алып барат. Биздин чыгармачылык топ барган учурда да кызуу иш үстүндө экенин байкадык. Күнүмдүк жумушуна даярдык көрүп, бул күндөгү сүйгөн ишине жөнөп жаткан экен. Учурда аткарган кызматына сынактык негизде келип, сынактан өтүп, убакыттын өтүшү менен өз кесибинин чыныгы ээсине айланды. Зарина айымдын иш жөндөмү башкалардан өзгөчөлөнүп турат. Коюлган тапшырмаларды өз мезгилинде так аткарууга жетишет. Бул кесипти тандаганым себеби бул кичинемден эле кыялданчумун, анан өзүмө жакчу форма кийип иштеген аябай жакчу. Ошол себептен ушул кесипти тандадым десем деле болот. Үй бүлөдө болсо көп бир туугандын арасында чоңоюп өстү. Учурда эки баланын бактылуу апасы, жолдошунун сүйүктүү жары, жумушундабы, үй бүлөсүндөбү айтор баарына үлгүрүп, кандай маселе болбосун кабыргасынан чечет. Бала кезинен эңсеген кесибин чын дилине сүйүп, татыктуу аткарууга тырышат. Эртең менен саат 7-де бизде развод болот. 7-ден кечки саат 6-га чейин иш убактысы. Биз ишке келип, ар бир территорияларга бөлүнүп кетебиз. Ош Бишкек жолу, Ош Алай жолу, Ош Эркештам жолу, Ош Исфана жолу деп ошентип бөлүнөт. Аймактарда өзүбүздүн жумушубузду аткарабыз десек болот. Адаттагыдай эле бүгүнкү жумушундагы унааларды тескеп, алардын тартиби, техникалык кароосу, документтерин дыкаттык менен текшерүүдөн өткөрүп жатты. Анткени каарманыбыз эч бир нерсени көз жаздымда калтырбайт. Жакшы. Кайдаңыз? Ал жол. Кесиптештерим урматтуу форма кийген аял заты. Андан кийин бул биздин апаларыбыз, энелерибиз, кыздарыбыз дегендей, кыздарыбыз, ошо кыргыздын кыздары, кыз келиндери баарыңардын майрамыңар менен, сегизинчи март майрамыңар менен куттуктаймын. Ошо бардык жакшы нерселерди каалайм. Ошентип жадырап, жайнап, жаздай болуп жүрөрүңүздөр. Элдин коопсуздугун алдыңкы орунга коюп, аял киши болбостон, мына ушул эркектер менен тең ата иштеп келе жаткан арабыздагы Заринежадагы күнүмдүк жумушу мына ушундай деңгээлде өтөт. Кандай гана күн болбосун, эң негизгиси элибиз аман, жерибиз аман болсун. Улан Мамашеров, Илим Эмилбек уулу Эмил Каныбеков, Таң нуру программасы үчүн.